Барганыма өкүндүм, алданып калганымды билдим. Жана мен кайрылат элем бардык мусулман аялдарга жана кыздарга Сирияга барбай эле койгула. Барганда аякта эч кандай өзүңөр ойлогондой, өзүңөр алданып баргандай нерсе жок. Өтө эле ишенчектигим ушул окуяга туш кылды. Балким мурда кийин меникине окшош окуяларды укканда мындай опурталдуу кадамга бармак эмесмин дейт Бегимай. 24 жашында өмүрү тобокелге салынып, келбес жактан аман келгенине ишенбей турган Бегимай интернет азгырыкчылардын тузагына илинип калганын эми түшүнүп отурат. Башында мен интернеттен бир бала менен таанышканмын. Ал сүрөтүмдү аябай жакшынакай ушу динге ишенген бала жигит экен да, ушу менен таанышканмын. Анан экөөбүз сүйлөшүп баштадык. Сирияны барып көрүп келели деди. Макул деп мен дагы макул болдум. Ал мага билет алды Стамбулга. Мен Стамбулга барып, Стамбул Турциядан экөөбүз Сирияга мыйзамсыз жол менен чегараны өтүп кеттик. Мен аякка барганда аяктын шартын көрүп, жашоо шартын, көчөлөрүндөгү адамдардын турмуштарын көрүп, мага жаккан жок ал жер. Анткени адамдар аябай кир, жашоо шарты аябай ылдый экен да. Анан бардык аялдар жабык жүрүшөт экен. Аялдарга уруксат берилбейт экен эркектер менен сүйлөшкөнгө. Аябай кысташат экен. Мен түшүнгөн да жокмун ким менен согушуп атканын, кандай согуш жүрүп атканын түшүнгөн жокмун. Кайра арткага келди. Келейин деп чечтим, келгим келди. Анан мен бир туугандарым сарсанаа болбош үчүн аяктан видеого тартышты. Колума автомат берип, анан ал видеону туугандарыма жөнөтүштү. Мен эми аякта эч кандай шарият жок экен. Бири-бирин мусулмандар менен бири-бири менен урушуп атат дегенди уктум. Уккандан кийин дагы артка келгим келди. Бегимай Байышева 3 бир туугандын ичинен улуусу. Өзүнөн кийин сиңдиси, кичүү иниси бар. Бул үй бүлө бай болбосо да күнүмдүк жашоо шарты жетишээрлик. Атасы дин жолунда болгондуктан 3 бир тууган бардыгы 5 маал намазга жыгылат. Азгырыкчылар жаш кыздын жоолукчан экенин көрүп, дин боюнча бурмаланган маалыматтарга басым жасашкан. Мага видеолорду, сүрөттөрдү, Сириядагы жихад жөнүндө сүрөттөр жөнөтүп баштады. Ал видеолорду, сүрөттөрдү көргөндөн кийин мен да ишенип өзүмө ишеним келип, баргым келип. Атасы менен кайсы бир маселе боюнча тил табыша албай, таарынышып кеткен окуя Бегимайдын ата-энесине айтпай Сирияга кетип калганына шарт түзгөн. Ушундан улам ар бир ата-эне уул кыздарды тарбиялап жатканда өтө кылдат мамиле кылуу керек экендиги белгилүү болуп калды. Биз бул жашоодо көп адашуулар болот экен. Эми кызым ушундай биз ушу бул жөнүндө биз көп маалымат албаппыз, бербейбиз балдарга дагы. Ушу кызыбыз ушу Сирияга кетип калды ойлобоппуз. Биз ал жөнүндө да мындай өсүтүн эместе жок болчу. Анан ушу жаштар көбүнчөсү алданып кетип атат. Акчага же бизнес кылабыз дешип. Анан биз ушу негизи үй бүлөдө ушундай биринчи балдарга жакшы тарбия бериш керек, туура тарбия негиздеш керек экен. Аякта эмне болуп атат? Кээде бизнеске апарабыз деп алдап сатып атат, колчулукка Сирияга кетип алып сатып атат. Биз ушу кызыбызды ушуну деле айтпаппыз, ал кыз ушак кетип калып ойлогон эмеспиз. Таарынганбыз эмеспизби же ушундай алданганбы, бизнес кылабыз, бир алдап алып кеткенби ушул Сирияга кирип кеткен экен. Биз муну кийинчерээк билип калдык. Эми ошо негизи ошо балдар башынан туура эме берип жүрүш керек экен. Аякта эмне болуп атат, Сирияда эмне болуп атат, кандай акыбал болуп атат. Бирөө сураса эле жакка алып кетем, бизнес кылабыз, соода кылабыз, же кандай иш кылабыз десе, билбей кете бериш керек экен. Ошо мына тасыктап туруп кетиш керек экен да. Ички иштер министрлигинин берген маалыматтарына караганда, Сирияга кеткен аялдардын саны 150дөн ашты. Алардын баары эле азгырылып кетти деп айтууга болбойт. Анткени арасында диний негизде, башкача айтканда, ислам мамлекетин курууга өз ыктыяры менен жардамга кетишкендери да бар.
Эгерде биз диний жакты алып карап көргөнүбүздө дагы бул бирден бир маселе алардын мындай критикалык ой жүгүртүүсү жоктугу, экинчиси экономикалык жактан камсыз болбоосу, жумушсуздук, социалдык жактан дагы үй бүлөдө зордук зомбулук, анан кийин коррупциянын мамлекетте өтө күчтүү болуусу, анан жаштардын өзгөчө аялдар ошондой кедей мамлекет болуп, коррупция күчөгөн мамлекеттерде өзлөрүнө жумуш таппай, өзлөрүн таппай калган учурда алар бир жагынан психолог болуп, экинчи жагынан материалдык жактан жардам берип, үчүнчү жактан алар каалаган сөздөрдү айтып, көпчүлүк адамдар өзлөрүнүн билим деңгээли, светтик диний жактан дагы аз болгондуктан ошолорго ишенип, ээрчип кеткендери көп болуп атат. Жамал Фронтбек кызынын айткандарына караганда, Кыргызстанда диний баалуулуктарды карманган аялдарга эч кандай көңүл бурулбайт. Натыйжада диний сабаттуулуктун деңгээли түшүп кеткен. Жыйынтыгында интернет имамдар айткан таалим менен азыктанып калган аялдарды кайсы бир жакка болбосун буруп кетүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Ошол масс-медиа өтө күчтүү иштеп атат, интернет жаатында десек болот. Анткени Instagram, Telegram, Facebook ошол жактарда өтө көп интернет имамдар көп болуп, ошол биздин көп эле өзгөчө аялдарды, жарандар, кыздарыбызды өзлөрүнүн бир катарына кошконго дагы бир чоң көйгөй бул ошол Кыргызстанда атайын бир платформа жок болду. Ошол мусулман аялдарбы же диний аялдарбы, дегил айымдар чогулуп бир көйгөйлөрдү маслеттешкенге. Мисалы биз карап көрсөк, Кыргызстанда 2834 мечит болсо, бирок ошол айымдардын борбору азыркы учурда 16 эле борбор болуп атат да. Изилдөөчүлөрдүн айрым жыйынтыктарына караганда, диний радикалдашуу негизинен интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүрүп жатат. Буга далил Сириядан кайтып келген ар бир экинчи адам интернеттен видео, фото материалдарды алышып, азгырыкчылардын кылтагына илингендер болуп чыкты. Мына ушундай азгырыктын курмандыгы Алмаз Турдубаев өзү курактагылар сыяктуу эле спорттук ийримдерге катышып, жума күндөрү мечитке, жума намазга барып, жаштык өмүрүн сүрүп жаткан. Башкалардай эле интернеттен кызыктуу видеолорду көрүп, оюндарды ойноп дегендей. Анан бир күнү Алмаз интернеттеги видеолордун ичинен кичинекей баланын өлүмү тууралуу материалды көрүп калат. Бир жолу телефон чукулап отуруп, анан бир кичинекей жаш баланын өлтүрүп аткан эмесин көрүп калдым да, видеосун көрүп калып абдан ичим ачышты. Аябай кыжырым кайнады жөн эле. Анан мен да жазып койдум комментарий. Ким муну кылган болсо дагы Кудай эки дүйнөдө ушундай жазасын берсин деп жазып койсом эле, анан ошондон кийин көп мага комментарийлер келе баштады ар кайсы жерден. Бир-эки күн өтүп эле анан ошо бир Акмарал деген кыз жазып калды. Ошо менен аны мен жакшы болуп кеттик анан. Жакшы көрүп калып, анан мен Түркиядамын, кел Түркияга деди. Ары ойлондум, бери ойлондум. Эгер келем десең, тааныштарым бар, барып жардам берет. Билет силетиңди эле алып салып ийет, мен тосуп алам деди. Барам дедим, мен барам, хорошо. Экөөбүз кези келди деп, анан үйгө бир 3-4 киши келди. Ошо күнү кечинде. Сен ушундай Акмаралга кетем деп барат турбайсыңбы? Биз жардам бер, билет силетиң деп, анан билетимди алып келип беришти. Ошо мен эч ойлонбостон эле урган бойдон жөнөдүм. Алмаздын айткандарына караганда, Акмаралга жолуктурабыз деген адамдар ага түн ичинде келип жолугуп кетишчү. Түркияга чейинки жол киресин төлөп, самолетко салганга чейин ал адамдар Алмаздын жанынан чыгышкан эмес. Барсам башка бир кишилер тосуп алды. Анан бир топ машина менен кайра аэропорттон бир топ жерге бардык. Акмарал кана десем, анан келет деп коюп, анан ошо бир үйгө барып, бир 3 күн ошол жакта болуп калдык. Жалаң эле ошо эмелер дават болду да, жерде дават жөнүндө сүйлөшүп, жана жихад жөнүндө сүйлөшүп, ушундай көп 3 күн ошол эле тема болуп туруп алды. Менин оюм башка. Анан ошондон ары түнү анан бир кеттик болушуп эле бир 2 машина менен чыгып кеттик. Барып бир сааттай жүргөндөн кийин ошо эме экен, чек ара экен көрсө. Ошол жерден өттүк, жашыруун өттүк да.
дегенде эле ошо өзүмчө түпөйүл болуп калдым да. Мен алданыпмын деген ой ошол жерден келди анан. Азгырыкчыларга алданып калганына арданган Алмаз акыры Сириядан качып чыгат. Туркиянын укук коргоо органдарынын колуна түшүп, учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарынын колунда. Бул окуядан улам азгырыкчылар психологиялык туруксуз адамдарды таап, кыялдагы максатына жеткирем деп алдап кетсе боло тургандыгы көрүнүп калды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин акыркы берген маалыматтарына караганда, Сирияга кеткен адамдардын саны 800дөн ашты. Булардын ичинен 400дөн ашыгы Ош облусунун тургундары. Согуштан каза болгондордун саны 40тан ашты деп айтылып жатканы менен, көрсөткүч мындан да көп болушу мүмкүн. Анткени бул сандар туугандары телефон аркылуу уккан кабарлардан улам билинип отурат. Бүгүнкү күндө Ош областы боюнча негизинен жалпысынан 380ден ашуун жараныбыз Сирияга чыгып кеткендиги маалыматы бар. Ошол менен биргеликте Ош шаарында 90дон ашуун жараныбыз бар. Ошондо 470ден ашуун, 400дөн ашуун биздин Ош областынын жараныбыз бүгүнкү күндө Сирияга чыгып кеткен деген маалымат бар. Негизинен республика боюнча 60ка жакын биздин жараныбыз Сириядан кайтып келгендер бар. Бул кайтып келгендердин ичинен где-то 35и бүгүнкү күндө абактарда өзүнүн жазасын өтүп жатышат. Калганы болсо бүгүнкү күндө ошол өзүнүн жазасын өтүп боштондукта жүрүшөт. Бирок түздөн түз биз алар менен иштешебиз. Алар реинтеграция процессин жүрүп атышат. Анан бул өзгөчө булардын көпчүлүгү, почти баарысы эле эмне ушул адашып кеткендер, бирөө алдап кеткендер, мына булар боюнча алар бүгүнкү күндө өздөрүнүн күнүмдүк оокатын жасап эле жүрүшөт. Бирок сөзсүз түрдө укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болушат. Социологиялык иликтөөлөр көрсөткөндөй, идеологиялык негиздеме менен Сирияга кетүүгө түрткү болгон 3 түшүнүк бар. Биринчиси, Кудайга жаккан иш кылып бейишке түшүү. Экинчиси, исламдын душмандары жана капырлар менен күрөшүү. Үчүнчүсү, адилеттүү ислам мамлекетин куруу. Динге байланышпаса да Сирияга кетүүгө түрткү болгон түшүнүктөр. Биринчиси, өз жашоосунун активдүү куруучусу болуу. Экинчиси, адилеттүүлүк үчүн күрөшүү. Үчүнчүсү, алсыздарга коргоочу болуу. Жеке өзүнүн демилгеси менен Сирияга кетүүгө түрткү болгон себептер. Биринчиси, маалыматтын аздыгы. Экинчиси, баатырлыкка жана өзүн курмандыкка чалууга умтулуу. Үчүнчүсү, өзү жашаган жердеги кыйынчылыктар. Төртүнчүсү, экономикалык жана этникалык маселелер. Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан бери дин чөйрөсүнө эч кандай көңүл бурулбай, башаламандык өкүм сүрүп, жемишин эми татып жаткан кезибиз дейт эксперттер. Мамлекет динди кеч болсо да көзөмөлгө ала баштаганына 5 жыл болуп калды. Учурда коомчулуктагы диний радикалдашууну азайтуу үчүн биринчи кезекте социалдык маселелерди чечүү, жаштарга туура билим берүү, коомдо аялдардын баркын көтөрүү, мектептерге дин таануу сабактарын киргизүү. Эң башкысы, азгырыкчылар аркылуу тарап жаткан радикалдык диний маалыматтарга баа берүүчү эксперттерди окутуп чыгаруу иштери турат. Бүгүнкү күндөгү биздин Кыргызстандагы өзгөчө диний жааттагы ишеним жаатындагы жаштардын арасында көп мындай баарында дебейин, кээ бирлеринде радикалдашып аткан болуп аткан болсо, бул маалыматтын туура маалыматтын жетпей аткандыгынан болот. Албетте бул жерде муфтият, аалымдар кеңеши, аалымдарыбыз колдон келген аракетин кылып атат. Бирок бүгүнкү күндө коомдо кыргыз тилдүү, орус тилдүү жана башка этникалык азчылык бир деген нерселер бар да, мисалы үчүн факторлор бар. Ошолордун баардыгы таасирин тийгизет. Мисалы, кыргыз тилинде көбүрөөк маалымат кетиши мүмкүн, орус тилде түшүнгөн инсандарга, жаштарга ал маалыматтар жетпей аткан түшүнүксүз болуп калат. Алар башка булактардан издей баштайт. Ал эми бул башка булактар атайын радикалдашкан топтордо жок эмес. Биздин арабызда дүйнөлүк масштабта ошол орус тилинде болобу, англис тилинде болобу, башка тилде болобу алып, анан ошол аркылуу сугарылып, ушул туура экен, акыйкат экен деп биздин менталитетти, биздин мазхабты, ишенимдерди, баягы матуриди акыйдасы деп айтабыз, ошону эске албастан туруп, анан туура эмес багытка кирип кеткен толтура жаштарыбыз бар.
Серепчилер азгырыкчылардын үгүт насаат иштерине, алардын алдамчылыгын ашкерлеген түшүндүрүү иштери менен каршы сокку уруш керек деп эсептешет. Ислам мамлекетинде кыз келиндер кулчулукка сатыла тургандыгын, эркектерди жанкечти болууга аргасыз кылганын, ислам мамлекети деген бул террористтер түзгөн кылмыштуу уюм экенин карапайым элге түшүнүктүү кылып жеткирүү керек. Чындыгында эгерде жихадтын негизги мааниси Кудайдын ыраазычылыгын табуу, Кудай жараттын жиберген мыйзамдардын негизинде Кудайдын ыраазычылыгын табуу. Бул Кудайдын ыраазычылыгын табуу дегенде мусулман динине ишенбеген, Кудайга ишенбеген, намаз окуган адамдарды өлтүрүү менен чектелбейт бул нерсе. Кайра эгерде ошол эле бизге жиберген Кудайдын китебинде ушундай деген нерсе бар: мен жер жүзүнө инсанды өзүмдүн орун басарым же болбосо халифа катарында жөнөттүм деп айтып атат. Бул жерде халифа деген сөз, халифат деп атпайбызбы бүгүнкү күндө? Бул бүтүндө 18 000 ааламга бул адамзат ушундай аманат менен мамиле кылышы керектиги жөнүндөгү маалымат бар да. Бул жердеги жихад түшүнүгүн биз бир гана ошол баягы мусулман эмес адамдарды өлтүрүү деп түшүнүп бул исламдын концепциясына, ислам түшүнүгүнө туура келбейт. АКШ, Кытай сыяктуу улуу державалар тышкы жана ички коркунучтарга каршы туруп, айрыкча интернет айдыгында ким эмне кылып жатканын толук көзөмөлдөп турат. Бизде болсо тилекке каршы андай технологиялык жетишкендиктерибиз жок болгондуктан террордук уюмдар үчүн биздин интернет ачык деп айтсак болот. Укук коргоо органдары бул багытта иш алып барып жатканы менен кызматкерлердин саны жетишсиз болуп, аргасыздан коомчулуктун жардамына муктаж. 2015-жыл 28 январда 4Б бюрогы коопсуз ордо Ош шаары мэриясы токтомдуларынын негизинде Ош шаарында жерлерде түшүндүрүү иштери алып барылып жатат. Андан сырткары ар бир аймакта мобилдик топтор тузулган. Мобилдик топтордун ичинде ГКМБ, МВД, Ош шаарынын казыяты, мектеп мугалимдери, мектеп жамааттары дагы, университет жамааты, жерлердеги квартальный комитеттер, аялдар турайымдары, жаштар комитеттери, андан сырткары мечит имамдарынын биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы күндө жаштар, айрыкча жаштар арасында вербовка деп коебуз. Вербовка интернет аркылуу, мобильный сеттер, WhatsApp или Одноклассник ошондой чөйрөлөрдө түшүндүрүү иштерин алып барганда сөзсүз диний маселе болгондо имам мөлдөкөлөргө кайрылабыз. Эгерде bir иностранский bir başka bir tilde kele turgan bolsa, elbette mektab mugallimleri angliski yazık bolобу же başka tilde bolsa dagы түшүндүрүү иштерин алып баратабыз. Учурда Ош облусунун активдүү жаштары жерлерди кыдырып, радикалдашкан замандаштарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Биз мектептерден баштаганбыз. Ар бир мектептерде өзүнүн круг, өзүнүн патриот жаштар бар. Мисалы үчүн Амур Темир аймактык кеңешинде 10 мектеп болсо, ар бир мектепте 30дан волонтер бар. 30дан волонтер, алар кандай иш-чара болбосун жакшылыкка чыгат да. Тазалык акциясы башкасы. Мисалы үчүн бул Сирия боюнча алар неме кылган болсо, биз көбүрөөк семинарлар өтөбүз, тренингдер өтөбүз. Баягы мектептерде ата-энелер собраниясы болуп турган болсо, ар бир барып туруп постановка. Биз мектептер, школьниктер ичинде эми билбей Сирияга кетип калгандар, историясын чагылдырып туруп, өзүнчө бир постановкалар кылып, баягы кулагы укпагандарга хотя бы мына көз менен көрүп, ошон кичине болсо бир ынансын деген максатта ар бир мектептер выступать этебиз. Эксперттердин ою боюнча ислам мамлекети бул узак мөөнөткө түзүлгөн долбоор. Демек, долбоор максатына жетмейинче улана берет. Ислам мамлекети идеологиялык курал катары колдонуп, курмандыгына карапайым эл чабылып жатат. Демек, элдин башын айланткан азгыруулар улана берет. Интернет бул чексиз бир тармак, чексиз бир түйүн, анын бир чек арасы жок. Бүгүнкү күндө булардын баарысы фейк аккаунттар менен жана Кыргызстан сыртында отуруп алып эле азгырып сөзсүз түрдө уланат. Бул багытка аябай чоң маани жана көңүл буруш керек деп ойлойбуз.